Тамыр кармайсыз да? Ооба. Тамыр кармаганда эми мен кийин ошо чоң энем каза болгондон кийин таятамдардын баары каза болуп өтүп кетти да. А мен айттым го жанагы көп атжандар келди деп. Ошондо мен такай түш көрсөм чоң энем мага айтат да. Ошол мен атамдын эжеси го деп коем, түштөн аян берчү. Анан ал ошол киши айтат, тамыр кармасаң, ылдый чөгүп соксо, бул суук. Үстүнө чыгып мынтип соксо, ал ысык деп. Анан мон карасаң, ар бир токтогондо кесилген жерден тамыр токтоп калат да. Согуп келатып эле токтоп калат. Давление, жүрөк оору өстүлөрү бийик согот. Кыскасы сезим менен кармайм. Тамырдын сокконуна жараша. Анан ошол жүрөк лакылдаганда, мисалы үчүн зоп адамдардын жүрөктөрү лакылдаганда тахикардия болот. Эми баягы мен эжем врач үчүн үйрөнүп алдым да. Тахикардия болот. Ал тахикардия деген өсүп пат согот. Стенокардия стенесине берет да. Кээ бир кесипте катуу стенокардия болгон киши ушинтип качайт этет. Стенокардиядачы. Эми алар нервден, кыйналгандан, анан жүрөктүн тешиктери жана тамырларды ичкиргендер алар башкача согот. Саламатсыздарбы? Ой, саламатсызбы? Денсаулыктарыңыздар Эртең менен иштеп келип аткансыздарбы оштон? Эжени кантип таап алдыңыздар? Мени WhatsApp'тан көрүп, сүйлөгөндөрүн көрүп, өмүр баянын сүйлөдү биринчи. Мен бирөөлөргө жөнөтсөм өмүр баяндарын эле айтты го дейт. Ой, аяк жагын уксаң, аягы жакшы деп, анан аягын буларга да угуздум да. Анан ошентип отуруп издеп келдик. Оштон келдик. Кече саат 6-да түшкөнбүз машинага. Эртең менен 6-да түштүк Ош Бишкекке келип. Анан издеп Токмокко бардык. Биз эме ичип алдыңызбы? Саар ичкем, эмне ичтим? Чайлы ичтим, иштик өтпөй атат, кускум келип. Азыр каныңыз төмөн экен. Отуруп турганда башыңыз айланып кетти. Айланмак түгүл айланат. Давлением пас болуп атат. Тамак ичпеген окшойт дейм. Каныңыз давленияңыз түшөт өзү ушундай. Ошого кускум келип эле көңүлүм айланат. Көңүлүңүз айланат. Жески мындай кээде дем жетпегенде, аба жетпегендей болуп эле ыйлаңыз келип. Айнекте бак бурушкум келип кетет. Ыйлайм бакыр. Бул өзү ушундай бук кылат. Азыр сиздин каныңыз төмөн болгондо дагы кичине йод дагы, кальций да жетпептир, төрөттөн да тыңаптырсыз. Доктурга көрүнсөм онкологияга айдады. Онкологияга барсам, полип бар экен. Полип уже матканы ээлеп, бир да көрүнбөпсүз. Матканы ээлеп катып, эми муну химия менен жумшартып, анан операция кылалы деди. 6 жолу химия алып, маткамы операция кылдырдым. Анан мен бардыгын эле алып кой, мага иштекен кереги жок дедим эле. Ооруп калып барсам, шейкаңыз бар экен дейт. Иштекесин койбой ал дедим эле. Албаптыр да десем, албаптыр эже, шейкаңыз бар экен, шейкаңызда миома пайда болуп калыптыр деди. Тамырларыңыздын бир жери ичке, бир жери жон, бир жери ичке, бир жери жон болуп атат, булаңманын камырындай. Ишенип келдим, ошо доктурлар болбойт деп койду эле, өзүм чөгөрө баштадым эле да, эми болбойт экен да деп. Анан мына кыз барып бәрін айтып бергенден кейін қой баралы емесем де анан жөнөдүк. Доктор дарылачу оору болот, дарыгерлер дарылачу оору болот. Врачтардан айтпаган оорулар бизден айткандар болот. Эми мен айтайын десем баары Алладан, Кудайдан. Дарт берген Кудай дармандай берет. Сыноо бул. Кудайды эстеш үчүн оорутат. Бул оору келген жакшы Кудай бизди унутпаганы. Анан мен эмнени дарылайм? Мен жанагы катуу жүрөк оору, тамыр ичкерип кеткен, анан сокур ичеги дегендерди дарылай албайбыз. Анткени алардын баарын доктор дарылайт. Операция менен дарылайт да. Эми мен көбүнчө сөөк оору, кээде такыр баспай калган оорулар келет. Шал болуп, туубаса баспай калган ооруларды да дарылап айыктырам. Аны менен эмне кылып айыктырам? Жанагы атта өт жок да. Аттын тезегин кайнатам. Чоң казанга. Кочкордо Нияз деген байкени дарылап салдым эле. Нияз байке уксаңыз, көргүсөңүз угуп аткандырсыз. Ошо аттын тезегин кайнатам. Аттын тезегин кайнатып чоң казанга аталадай кылып. Анан аны
талаада былтыркы тесеги керек. Быйылкы тесеги жарабайт. Талаада кургап калган. Ошону алып келгенден кийин өзү эле бырпырап майда болуп калат чөп. Ошону электен өткөрүп туруп анан баягыны мап майда кылып туруп анан жанагы босоонун аталасындай кылып кайнатыш керек. Кайнагандан кийин үйгө ошо бир комнатага муп-мустак эле эчтеке от жакпайсың, эчтекенин кереги жок, коридорго эле. Биягына үйгө кете турган эски төшөктөрдү коюп эле салапанды коюп, анан ошо кишини жаткырып туруп алдына төшөп, мынтип эки жагына тартып, кийин мен көрсөтөм. Анан ошону бүт чаптап төшү менен бети калат. Анан ошону чаптагандан кийин адамдын өзү чочкодон сасык болот. Сөөктүн ичинде чучуктаган суукту да алып чыгат. Могу тырмактын учунан бери тердейт, экеле көз калат тердебей. Жарым сааттан кийин баягыдан чыгарып алып ак самын менен жуунтуп өзүнчө төшөк салып жаткырганда моундай төшөк болсо сыгып алмас суу болот. Арык деген кишиден 3-4 жолу которсо болот. Ушундай киргенде адам ошол тердеп атканда ошол комнатага кирсе көз ачышат. Адамда ушундай шлак, биздин жеген тамактарыбыздын баары эч кандай жылына бир 2 жолу очищение кылып коюш керек да. Ошол сөөктөн тери алып чыгып, ушундай шлакты, сасык терди алып чыгат. Ошо жердеги бүт баарын тазалайт. Чучуктагы суукту алып чыгат. Муну менен ревматизм, ретикулит, бруцеллез, шал болгон оорулар кээде сууктан болот. Кээ бирлөрчү ошолорду дарыласа болот. Андан сырткары чекенди деген чөп бар. Чекенди деген чөптү кайдан билип калдым? Мен өзүм жел кабыс менен ооруп, Жуманалы деген ата бар. Мен өзүм кегетин келиним. Өзүм атбашылык болгон мен. Ошол киши бир жолу эшек менен келип, ошол үйдөн мени дарылады. Анда чоң ванна жок, чоң казанга кайненем салды да. Ошол үстүм жаап эле ошо чоң казанга түштүм. Чекенди дегендин көп түрү бар. Аксиз агай билет. Ошонун ичинен 17 чекендинин ичинен өкөлө дары ургаачы эркек. Ургаачысы тиги субагай сулуу болуп өсөт. Алар эркек киши түшүш керек. Эркеги жоон тартайган болуп өсөт. Ошол чекенди кара дары деген ушул женишен сыяктуу чөп бар. Му бизде Балгара байке ошол кайнаган болот. Ошол киши билчү эле Жуманалы атага чөп алып келчү да. Анан тиги ушу кегетиликтердин көбү билет. Тамыр үй бою болуп кетет. Кээ бири үй бою болуп чоңойот. Анын бир кара мондай эле чөп болот, бир башында час сыяктуу. Анан чыттанып турат өзү, уулжан сыяктуу. Ошол кара дары куркулдай деген чымчык болот, аны кошуш керек. Куркулдай деген кенедей эле чымчык болот. Шараккан суунун боюна уя салат. Буга жылан өчүп болот. Жылан оролгондо сууга кирип кетет, кайра чыгат. Куркулдайдын уясын кошот. Куркулдай болуш тут туккандарга, жанагындай бөйрөк иштебей калганга өзү эле дары, бирок тиги чөпкө кошулат. Анан мыя деген өзү солотки. Солоткинин да көп түрү бар. Ошол кызыл мыя, кызыл гүл ачкан мыя болот. Ошол кызыл мыя кошулат буга. Андан сырткары оор менен жасаган парлар болот. Мен өзүм чоң эне таятамдар дарылачу да. Оорду касасын, шакылдатып эле сууну кайнатып эле баягы 2 метр орго чөп салып туруп эле чалкан. Ошол чалкан ошол ысык суу куйгандан кийин эме болбой калат. Астына эрмен, чалкан ошолорду чөптөрдү төшөп эле ысык сууну шакылдатып кое берет бир күнгечкечи. Анан кечинде башын чыгарып туруп, башына салапан кийгизип туруп анан баягы орго тумчулайт да. Тумчулаганда анан тердетет. Көбүнчө ошондой оор илгерки эмелер да буларчы. Эми булар мисалы үчүн дарылар, ыкмалар. Мисалы үчүн дары анча катуу тердетип сөөктөн тери алып чыга албайт да. Бул чөптөр сөөктүн чучуктагын терди алып чыгат. Ушундай шлактарды айдайт. Ак төш бака болсо, бул рак ооруларга көбүнчө мындай оор ооруларга уулуу бака болчу. Уулуу бака. Мунун көп уусу жок, йоту менен болот. Бул болсо бессмертник жанагы боор ооруга, бул болсо кереч деген эме да. Кереч болсо келиним өлбөйт эле, уулжан болсо уулум өлбөйт эле деген ушул. Анан бул болсо жүгөрүн чаксы, бул болсо уу коргошун, ферула деген чөп.
Ол ферулла деген бөйрөктү дарылайт, боорду дарылайт, ички аппаратты. Ана муну мен ошо талкалап ошо балдан кошуп эмесин дагы жазайм да муну. Мен өзүм ушул бакадан айткам. Өткөндө интервьюда бердим эле го. Ошол бул бака болсо зопко дары, ички аппаратка дары муну талкалап кофемолкадан өткөрүп, аны буга жоза, моза, меймуза, халила деген чөптөр кошулат бугачы. Анан жылан да кошсо болот да буга. Бир жылан кошуп, ошол муунору, анан ак кодол ушуларды кошсо болот мына жылан. Буга бир курс леченияга кетет. Негизи бир курс леченияга бир жылан 11 бака кетет. Бул болсо түрү жылан. Көрмар деген жылан түрү. Мындай түрү жылан. Муну мынчалыктан бөлүп алып кайнатып отуруп бир чачын шорпосу калат да. Анан муну ысык артынан сорп ичип туруп, ичип жулуу жатыш керек. Настойка зеленый грецкий орех. Бул зопторго дары көбүнчө. Зоб ооруларга дары. Буягынан кетсең, буягына чейин буягынан кете берет. Жолтап кете берет. Жолтап кете берет. Куйругу менен дагы. Анткени куйругу дагы баш сыяктуу. Буягы менен болсо, буягына чейин сескич да. Анан муну мен илгери баарын ичип алып өлүп кала сактадым эле, бирок муунга ченеп ичет да. Килеберди уйбеде деп болду. Анан могу мията чабырес. Чабырес деген бул ошол көкө менен. Кийик оту деп да аталат көкө менен. Бул көкө менен давленияга жакшы. Бул болсо алтын тамыр болсо жана настойкасы, могу алтын тамырдын өсүн ушул көп нерсеге колдонсо болот. Бул мията боор ооруганга, бул жанагы жалбырак мията. Боор оору, шишик оору, шишикти бат эле таратат. Боор ооруларга, ички аппараттарга жакшы да бул эки сулуу. Чөкөтан деген каргага окшогон куш бар, кичирээк. Ал чөкөтан карлуу жерде кийик менен кошуп жашайт. Ал чөкөтанды кайнатып отуруп бир эле чачын шорпосу калат. Чөкөтандычы ушундай тердетет, ал бөйрөктү, шлактарды, андан сырткары сөөгү ооруга дары. Бөйрөктүн кератини көтөрүлүп, даже бөйрөктөр иштебей калганда иштеткен учурлар болот. Андан сырткары ак кажыр деген бар. Эми муну биздин өстүн таяталар, чоң элер дарылаган. Муну көп киши билбейт. Илгеркилер эле билбесе көбү билбей калды. Ал болсо ак кажыр ушул эжемдин кызы кулгуна болуп ооруп калды. Мен өзүм бир тууган эжем кыз. Ага элдерге уй берип, торпок берип, дарылатып, айыкпай жүрүптүр да. Анан мен как раз Якутиядан келип калдым. Мага эчтеке бербейт да. Бекер дарылап бердим ошол мен өзүм бир туугандарымда ошондон кийин ишенди окшойт. Анан ушул ак кажырды алып келип кайнатып анан кызына бердим. Ал ушундай кыйын кыз болчу. Азыр турмушка чыгып, балалуу болуп жашап атат. Өзү эле кайнатып ичип алчу. Баканы түрлөй баканы тартып, баягы ириң канда сепсис болуп кеткен күндөрү болду. Буту чуңкур талкалап туруп, бутуна өсөлүп тартып алчу да. Мен көрсөтүп берип койчумун. Анан ушул бир бут менен коруктун кырына секирчү да. Анан ушул байкуш ушундай дарыланып отуруп, баягы тамашалап, тигиндей эт турат деп касан кайнап атканда, касандагы этти мынтип кармаган күндөрү болчу. Колу сескенмес да, нервдер ушундай. Сеспей калган да. Ошол кайнап аткан этти казандан кармачу. Ошол өзү билип калды да, өзү дарылап. Ошентип анан Майраш деген эже бар болчу, Раматыл Атбашта жакшы киши болчу. Ошол киши көбүнчө Атбашыга тааныткан ошол киши болду да. 3 кишиге спонсор болуп, 3 кишини дарылатты, боз үй тигип берип, Атбашыга ошол жерге өзүнүн сарайынын жанына дарылатты. Ошол үчүн атбашылыктар бардык жерден Казакстан менен мени Атбашы жакшы тааныйт, өзүм төркүнүмчү. Боз үй тигип элдерди дарылатып, анан 3 Дыйканбек деген байкенин бир кызы бар эле, ал да кулгуна болуп ооручу. Ошол киши, ошол кыз басчу эмес. Ошол кыз басканда Майраш менен Шокенеке азыр бар. Ошол ыйлаганда өзүнүн тамагын берчү ошол Шокенеке. Мен ошону больницага чейин бастырып келдим, такыр баспай калган кыз болчу. Ошол кулгуна менен ооруган, азыр турмушка чыгып, иссеп жүрөт дейт, аны көрө элекмин ошо кичинекей кезинде дарылаган бойдон. Ушундай ооруларды дарылап келет, ама андан бери 15-20 жыл бери чет элде болду. Ошо менен ошол ак кажыр менен ошол экөөнү дарыладым. Как раз
ошол кыштын күнү алыш керек муну. Бул тас жоорунун бири да. Ошол эжемди дагы баарыбыздын тукумубузда бар экен мындай эмечи, тайларыбызда. Ошол эжем врач болгону менен анда санда ушундай кыргыз тил колдонуп жиберет. Мединститутта окуган, ошол илгери окуп өтүш кыйын болчу да. Окубаган киши болчу эмес. Мамашам өзү бизди окутуп бүт эмеге кошом деп ойлоду да. Анан мен баягы ар кимдин маңдайына жазган эме болот экен. Мен негизи өзүмдүн кесибим боюнча трактористмин. Жанагынтип тиги ШМКда окуп, ШМК деп койчу да. Ошол эки тайларым мастер. Анан ошол тайларым ошол жака окутуп, андан Токмокко келип, Токмоктон окуп, анын ортосунда политикке тапшырып, анан мамаша коёй, бул аны окубайт, бул кайсы жиндик иш окуп өткөрөт. Анан бир 2-3 эсепти сурап эле бир агай Кошой деген агайыбыз бар эле. Раматылык, мен Перзат деген подружкам, Аккан досум. Аккан дос деп койчу, кичинекей кезибизде чоң койгонбуз. Ошонун атасы. Ушул алгебра, математикадан бери жана. Чыгып эле 5-6 класста деле жадыбал билбейт экенбиз да. Жадыбал сурайт да. 5 оңой да. Кошуп кете бересиң. Кээде отур акмак 1-1-0 деп журналга 0 коюп койча кесте. 0 дагы кое алчу эмес да адамчы. Отур да анан эчтен кечип келем да. 2 саат, 3 саатка келем, мал жайлайм, ойнойм. Ушинтип 2 саатка келем. Уруксатпы десем. Байкуш, уруксат эмей. Кир акмак деп анан кирем да. Кирсем отурсам. Отурам анан бир Таке деген агайыбыз бир Базарбай агайдын ордуна эме берип калды. Тиги сабак берип калды да. Анан ушу кичинекесинен баштап эле тентек кыймылдуу адам экен. Мен отура албайм да тиги. Жакта карап тигинтип бакадай сайрап. Ыкса деген бир классташым бар кошунам. Ал болсо тиги ушул бир эмелерди туурап алып экөөсү 3-4 жаштан. Курманбай дейт. Мен фамилиям Курманбай да. Анан о агай деп тура калсаң, жөн отурчу Турманбай деп койчу да. Ушундай кыймылдуу эме экен да. Тиги адестейм кийим дагы аста бири-бирибиздин кийимибизди эле кийип чоңойдук да. Агам шымдардын костюмдарын кийип чоңоюп эле баягы эркектей болуп калдым. Ушу спортивный жакшы көрөм да, көбүнчөчү. Спортивный кийип алам да аны. Тиги тайкелерим 7-класста, 6-класста келип тайкелерим бир пальто алып берди да, чар пальто, узун. Жеңем Раматылык Гүлбара деген жеңем бар болчу, ошол айлыгын чогултуп тайкем экөө бир сыйра кийинтти. Анан келсе, ушу 7-класстагы кыздар менен тиги балдар менен сүйлөшүп уже эме болуп калат го, мен болсо эркектей эле чоңоюп турмун да. Анан бир да топчу жок. Куру менен байлап алам. Муз тегип отуруп, канат болуп калат баягы пальтомчу. Табыш деген агайыбыз бар эле. Мугалим барын тажатсам керек. Эше кылып биздин классташтарыбыз дагы биздин айыл дагы өзү бир куудул айыл да, баягы катуу сүйлөгөн, кызыл тупа каранчы кырма эл да, дегисичи. Анан баары эле ушундай биздин айылдын өзүнүн историясы дагы көп да. Жогоруда сиз айтып кетпедиңизби, мисалы тиги жылкынын кыгына дарылаганды, жанагы оор кылып салгандарды ошонун баарынчы. Аны эми сизден мисалы ушул көрсөтүү аркылуу угуп алып, аны өз алдынча жасагысы келгендер эгер чыкса, жасагандар бар. Менден көрүп алып жасагандар ошол айылда мен жок болуп калганда кайнатып коюп, ошол Кочкордун Кара суу деген жерге барып калдым, Дөң алыш деген жерине барып калдым. Ошондо 1-2 келиндерге көрсөтүп, алар кайнатып мондай кылып сала бергиле деп 1-2 көрүнүп, баягы мен өзүм проверкадан өткөргөндөн кийин көрсөтүп берип салгандар болду. Бирок такыр уруксат эмес. Если жүрөк оору болуп, давление болуп калса, алар эч кандай жардам көрсөтө албайт. Мен сыяктуу тамырын кармап көрсөтө албайт. Эч качан уруксат эмес. Менин дагы көп ата бабаман келеткан, таяталарыман келеткан Илбирис, Албарс деген дарылар бар. Алардын баары айтылбайт, секрет. Мен аны ооруларга кошом. Мен бул 3төн 1 гана нерсени айтып атам. Ар бир табыптын, ар бир дарыгердин өзүнүн секрети бар да. Анын баарын айтып, эч качан консультаты жок, же дарыгердин уруксаты жок, өзүн өзү самолечение кылган болбойт. Адам өзү эң биринчи очищение кылып, андан кийин ичсе, анан дарылар анайын дарыланса болот.
Анан эчтекени билбей туруп эле бул эшик бияк дубал болсо дубалды бир эшик жасабай эле прям кирип кеткенде тешип муну эшик жасап анан чыгыш керек да. Ошол сыяктуу ар бир оорунун эч кандай эч нерсесин билбей туруп дарыланганга болбойт. Уруксат жок. Анан жана химия алып калгандарга, катуу жүрөк оору, давленияларга анда болбойт. Эгер алар өздөрүнчө түшүп алса, мисалы үчүн онкология ооруларга пар болбойт. Буу болбойт, даже баня ысык болбойт. Ошондойлорду жазап алып күчөткөндөр кээ бирөө партиет эткен. Жанагындай онкология ооруларды женскийдин жок болбойт ал. Андай нерсеге уруксат эмес. Адам өзү жооп бериш керек. Эмне кылып атканына, эмне сүйлөгөнүнө, эмне жасаганына. Бул дүйнөдө болбосо да тиги дүйнөдө жооп беребиз. Ошон үчүн адамдын өмүрү да бул дарылап атканда бул оюнчук эмес. Билбей туруп эч качан адамдын өмүрүнө кол салып дарылап койсо, айыктырып койсо, конечно, сооп. Бирок билбей туруп аны дарылаган болбойт. И дарыгердин айтканын угуп дагы жасаган болбойт. Биз Сагыйпа Курманбаева жөнүндө айта турган болсок, бул элдик дарыгер, аябай жакшы биз ишенебиз. Бир канча оорулардан сакайып, ошол чөп дарылар менен бака жылан жана башка дарылар менен дарылап ошо көп дарттарды айыктырганга колунан келет. Ошону менен бирге ушул кандайдыр бир ушул тамырды кармап рентген кандай заключение чыгарса, ушул Сагыйпаныкы деле ошо менен аябай окшош чыгат. Ошон үчүн биз аябай ишенебиз. Үй бүлөбүз менен ушул көрүнүп, майда чүйдө дарттарыбыздан айыгып, ишенип ушул бирдеме болсо Сагыйпаны чыкыра калып тамырыбызды карматып, ошол чөп дарыларынан ичип, састыма тегеден жеңилдейбиз. Мисалы айтсак, мен 2008 жылы белимден грыжа болуп больницага жатып, Чуйскийге. Анан жакшы боло албай чыктым, анан операцияга деген. Анан кучакта ушул Сагыйпа менен таанышып калып, ушу Сагыйпа белимди дарылады. Ушу аз эле убакыт дарылады, бирок ошентсе да аз убакыттын ичинде айыгып, азыр ушуга чейин ушул грыжамды ооруганын билбейм. Негизи жакшы айыктым деп өзүм эсептейм. Андан тышкары ушул уулум дагы буту колум ооруйт дегенден ушу да көрсөтүп көрөйүнчү десем, ошо тамырын кармап эле ушул сөөктөрүңө суук тийген деп ушундай бир жанагы аттын тезеги менен дарылады эле. Эмгичекте ушул балам дагы жакшы айыгып кетти. Майда чүйдө көп эле ушу бир туугандарымдан деле ушул көрсөттүм. Баары эле жакшы результат алышты айыгып. Ошон үчүн мен ушу Сагыйпага аябай ишенем. Колу жеңил, өзү да шайыр, адамды өзүнүн ушул шайыр сөзү менен айыктырып коет. Ишенчиликтүү, ошо жакшы дарыгер табып болуп, ушу элдин көп керектерине жарайт деп мен аябай ишенем ушул Сагыйпага. Аман эсен, ден соолукта болуп, ушу элдин керегине жарап жүрө берсин. Жакшы адам, биз жакшы көрөбүз. Боору адамдын бооручу бүт фильтрлеп, жеген тамактарыңдын баарын фильтрлеп, канды тазалап, анан жүрөккө жиберип, анан кан айланат да. Анан биз ошол туура тамак жеп алабыз, туура эмес тамак жеп алабыз, кечинде эт жеп жатып алабыз. Анан боорду май басат, май баскандан кийин боорду ар кандай кээ бир арак ичкенден гепатиттин түрү болуп атат. Ошону менен кээ бир сироз печень болгондор бар. Анан бул боорду жакшы кылып, поддержка кылып туруш керек. Чөптөр, мисалы үчүн боорго бознач, мамыры деген чөп бар. Анан ушул жировой гепатоздорду көбүнчө ичти алдырыш керек. Жанагы айрандын сары суусу, сүттүн сары суусу, анан сулуу. Сулуу аябай жакшы жардам берет. Бирок давлениясы низкийге сулуу болбойт. Давлениясы аябай жогору, каны коюу адам 2 коч сулууну алыш керек. 1 литр 200-300 грамм суу ич керек. Кайнатат 15-20 мүнөт. 15-20 мүнөт демдейт, анан ичет бооргочу. Андан сырткары боор жанагы сууну талкалап, электен өткөрүп, порошок кылып, растропшуну талкалап, электен өткөрүп экөөнү кошуп ичсе да болот. Боор ооруганга ошондой эмеси да жакшы. Анан биз болгон тамакты жеп атабыз, туз, буз, ачуу, таттуу баары бөйрөк көтөрө албай кетет да. Бөйрөктүү болсо
Уулжан деген чөп бар бөйрөккө. Уулжан болсо уулум өлбөйт эле дедим го. Уулжан өзү там боюга чейин өскөндөрү бар. Сасык уулжан, анан мындай уулжан болот. Ошол уулжанды талкалап, ошо балга кошуп мен өзүм жасап берем. Уулжанды демдеп да ичсе болот. Биздин ат башта бир Кыдыш деген атабыз бар. Кыдыш ата ошол кийин мен ошонун сарай жагына бака кой берип, ошол кишини больница чыгарып салыптыр да. Анан ушул чытты чөп дейт. Мындай барсаң эле өскөндө кадимкидей уулжан бар жер өсүп атканда эле чыттанат. Уулжанчы. Анан сүттүү болот. Анын сүтүнөн дагы жасаса болот. Ошол уулжан ферула деген чөп. Ферула деп коет. Орусчасын. Анан ошол киши уулжанды ичип атып, ошо айрып кеткен ага кишинин аты ошо көбүнчө уулжан болуп калган. Андан сырткары чөкөтан, кышкысын чөкөтан менен дарылайбыз. Көбүнчө очищение кылып, мочегонный, анан куркулдан уясы дагы бул бөйрөккө жакшы. Уу коргошун, бөйрөк ооруга көп. Анан эми мунун баарын айтсаң, элдер угуп алып эле билгенин жазайт экен да. Эми көп болду. Мен бир жолу эчтекени билбейм. Бакаятада квартирада турганбыз. Турсак эле бир милициялар келди. Милициялар келип, түшүңүз деди. Мен бирөөнү дарылайм го деп эле көбүнчө вызовко кетем да, түшүп алам. Түшүп алсам, рууду кап келдим, жыргал банянын жанында. Кирип, бир тааныш бала, эже эмне келдиң дейт, мен алып келдим. Не болду, бирөөнү оорутуп алган турбайсызбы? Сиз дейт. Ким деп анан баягы эми дарыларын текшерип антип мынтип көпкө чейин эме болду да. Башка бирөөдөн эме алыптыр. Тиги дары алыптыр. Дагы жакшы менин дарым болбой калды. Мен көбүнчө өзүм проверка кылып, колуна номер 1, номер 2, номер 3 деп жазып банкаларга. Менин клиенттерим деле угуп атса керек, ошентип берем проверка кылып. Анан тиги дары менин дарым эмес. Кайсы дары десе тиги дары. Анан ошол текшертип, менде тааныштар лабораторияда бар болчу. Анан кийин ал эжени сурады да, эмнеге сен бул кишини ушинттиң десе. Химияга акча жетпей атты эле. Анан дарыгерлерди көп болот. Анан ушу кишиден акчалайын дедим эле дейт да. Мен болсо баягы өтө мен элден анча 20 000, 30 000дей сурабайм. Менде ставка жок. Тамыр кармаганымда ставка жок. Эгер мен арендага отуруп калсам 200 сомдон 500 сомго чейин эле ставка болгон. Казакстанда болгондо дагы мен анча акча сурабайм. $10,000 дарылайм, $20,000 дарылайм деп именно менден сатып кетип, алып кетип, доллар менен саткандар бар. Жок. Мен өзүм жасаган дарылардын баарына жооп берем. Бул дарылардын баары бөйрөккө, боорго зыян болбогудай болуш керек. Менде эч качан химикат жок эчтекеде. Мен только ушул жердин бетинде эмнесе, ушул чөптөр менен эле андан сырткары өзүмдүн дагы кошкон эмелерим бар, эми анча секреттерим. Жыландын уусу бар, баканын уусу бар, ууларды кошом. Бирок мен анын баарын элдин баарын айта албайм. Анткени элдер уккан жазап, бирдеме болсо мен анын баарына мен жооп берип калам да. Ошон үчүн мен анын баарын айта албайм. Биз үчтөн бир сыр ишкаш керек. Ошон үчүн мен бөйрөктү, боорду, жүрөктү, даже инфаркт болуп жүрөктөн ооругандар, айыккандар бар. Женскийге тампон жасайм, өзүм коюп берем, жасап берип, колдоруна карматам. Эми түрлүү геморройлорду дарылайм. Геморройду бир айтат, мен ушинтип операцияга барбайм, ушинтип ооруп жүрдүм эле деп 3 жолу койгондон айыккандар бар. Мен өзүм анын каш кулактын кадимкилей майын алып эле, эми ушинтип силер сураганда айтабыз да, бирок мен чочуп калдым. Ушинтип мынтип айтканданчы. Анткени эл тентек баладай да, түшүнүп түшүнбөй эле укканын баарын жазай берет. Эми бул народный лечение турбайбы, зыянсыз турбайбы, эми муну баары жасай берсе болот турбайбы? Жок. Биз ага ар кандай дарыларды кошобуз да, жалгыз сүйүсүн салганда ысык болот, суук болот. Ысык ооруга жакпайт майлар. Мисалы үчүн кээ бир айтат, кээ бир врачтар дагы дарыланган күндөрү бар. Эми мына ат башта бир Жаки деген баланы дарыладым. Ал деле угуп атса керек. Ошол тромб бутуна чириди да. Анан ошону дарылап, Айдай деген келин алып келип жүрдү. Рахмат, ошо келин болсо дагы кайнагасын сүйрөп жүргөн. Бутун кесе истеген экен да. Анан барып, анан ошол Жаки айыккандан кийин барып
мисалы уже врачтын буту кесилип калыптыр, турам экен. Анан ушундан айыкса болот бекен, Кудай ата ушундай ооруда айгабы дегендер бар. Кээ бирөө мен чалып алып мунун бир калпычы же болбосо бир ашкан апириси же болбосо бир ашкан акылдуу деп айткан күндөрү бар. Эми элдин оосунда элек жок да. Ар кандай айткан немелер бар. Ошонун баарына чыдашыбыз керек. Элдин адамы болгондон кийин жакшы сөзгө, жаман сөзгө ошол Кудай бергенден кийин ушунун баарын көтөрүшүбүз керек. Мисалы үчүн мен элди көрүп аткандан кийин ошол Шокен эке менен Майраш айтып калчу, сен элдин энесисиң, атасысың, бизден кичүү болсоң дагы деп өздөрү жеп аткан куйрукту жамбашты берчү да. Мен 18 жашымда чүйгө келип токмоктон окуп орусча алыш болуп бияктын көп салтын өзүм төркүмдүкүн билбей калыптым. Мен өзүм чүйлүк болуп калыптым. Ушул дарылаган немелерим да менин бир тууганымдай, мен өзүм жакынымдай, мен өзүм баламдай болуп калат. Мен ошолордон өзүм кабар алышым керек. Айыккан киши менен кадимкидей кубанып айыгасың, ооруган киши менен кечке ооруйсуң, таң аткыча уктабай чыккан күндөрүң да болот, сарсанаа болуп. Алардан жакшыраак результат уксаң, кадимкидей баладай кубанып, тим эле настроениең көтөрүлүп эл менен ошенткен күндөр болот. Ошон үчүн мен интервью берип, тияк бияка чыкканга убактым да жок. Анын арасында досторум бар. Эшектерде бир жолу кутурат экен, анда санда айчылап, майрамдап кетем мен деле. Туулган күндөргө барам. Ошо ата тегинен келаткан ушу байыркы кыргыз элинин негизи эле кыргыз эли касиеттүү эл болгон ошонун бирөө Сакиш, ошо ата теги баары өзүнүн канында бар, ошо тукумунда бар экен. 92-жылы Сакиш деген биз үйдө бир шерин өткөрүп аяштар болуп. Бир аячыбыз балалуу болбой жүрүп, бул аяшымды бул Сакишибиз ырымдап, ошондон кийин ал балалуу болуп, азыр ушул сөз оозубуздан түшпөйт. Сакиштин баласы деп айтып калабыз. Азыр ал бала деген уже 23-кө чыкты. Бир жолу таксиге түшүп алып, бир таксиге түштүм да. Каяктан келатасың дейт. Миңбулактан. Миңбулакта. Миңбулакта кимиң бар деген байкем деп атпайм. Байкең ким десе, Дүйшөн деген байке деп атпайм. Аны көрсө Дүйшөн байкем бип бир тууган ийдискен да. Ай эмне болуп атат? Дүйшөн деген мен байкем ал, жана Бурулуш деген аялы барбы дейт. Ооба. Десем, ал мени мас экен деп ойлоптур да. Мен өзүм жүргөнүм эле ушундай мындай каткырып күлүп эчтеке капаланбай жүрөм да. Көрсө Дүйшөн байке ошо таланттын бип бир тууган таксисттин агасы экен да. Ошентип мен бир тууган байкем болуп калган. Ошол байке ошо Кыргызбай деген тууган байкеси бар болчу. Ошол кыздын дарыланып Акмуска турмушка чыкты деп уктум. Ошол кыздын буюрса сахары такыр жоголду. Сол такыр жоголуп кеткендери бар. Анан мен өзүм деле сахар менен ооруйм, бирок меники таптакыр жоголуп кеткен деле жок. Ни таптакыр ооруп, антибиотик деле калганым жок. Баягы өзүм очищение кылып, коррекция кылып, чөптөрүн ичип турам. Бирок бар. Сахар ченегичим бар, давление ченегичим бар. Ошо менен менде кээ бир кошуналарым, тияк бияктын элдердин подружкаларым сахарларын ченеп коем, давлениесин ченеп коем өзүм. Кээде укол да атып коем өзү. Ушундай атап көбүнчө ушул жөп жар менен. Ала оорусу да азыр аябай жаштардын арасына чейин жайылыптыр да, витилиго. Буга дагы сиз мындай дары жасап бересизби же буга дары жасабайсызбы? Мен буга дары жасайм. Ала деген оору бул өзү илгери кыргыздар коркуп ала менен ооруган талаага апарып таштап койчу да. Анан бул ала курт. Бул витамин жетпегенден. Адамдын организминде витамин жетпегенден болот. Ошо менен баягы теринин астында биз өзүбүз көзгө көрүнүп турган кызыл, ак, жашыл, көк турбайбы? Ушундай эле микробтон турабыз. Өлгөндөн кийин бизди бүт лаңмандай болгон курттар жейт өзүбүздөн. Бүт бизде өзүбүздө бүт ошол аланын, рактын бүт вирустар бар, курттар бар. Анан ошону витамин берип, ошону ар кандай аары балдарына бере турган наны бар, перигапульса деген ошол эки витаминдерин берип, анан кайра дарыларын жасап, мастарын жасап, анан лечение кылса болот. Анан муну туура эмес дарылап эле биринчи алып ошо кожаны майлап, ошол кожаны эмелерин көбөйткөндөр бар. Анан биринчи карарып, ортосу карарып, анан ошентип отуруп анан жоголот. Сразу баары жоголо бербейт.
Бул ошо бир жерден бир жерге көчөт. Бул кандын ичинде болот да, кандан айланат. Кан менен кошо айланат. Канча убакытка чейин барат мындай результат? Эми кишинин организмине жараша, кээ бир киши катуу ишенгендер өзү эле айыгып кеткендер бар. Анткени ишеничтен 100% жөн эле айыккандар бар. Кээ бирөөнүн баягы биздей болгон адамдар психолог болуп калыпты. Монтесиң, жакшы консультация айтасың, катуу ооруп аткан адамды дагы, мисалы үчүн өлөйүн деп аткан адамдарды дагы айтасың, мынтык менен атсаң да өлбөйсүң сен. Кээ бирөө болот ушундай энергиясы күчтүү, ошондой адамдар айыгып кетет. Бат айыгып кеткендер, бир айдын ичинде айыгып кеткендер, 10-15 күндүн ичинде айыгып кеткендер, бирок 3 жолу дарылайм, 3 курс, 3 айдын ичинде, 1 жылдын ичинде айыккандар бар. Анан бул кээ бирөөнүн күчөп кеткени бар, аппагы. Алар кожага бүт каптап кеткен, андайлар болбойт. 3-4 түрү бар да. Ал бүт кожа агарыш керек, агарат. Кытайда баарын агартат. Андай түрү бар, ал түрү оңой менен айыкпай турган. Бирок ар кайсы жеринде көчүп, мындай алала мулала болуп турганда алар айыгат. Жалпы общий башталып кеткендер айыкпайт, анткени ал канда уже отурукташып алган болот. Эми биз бул илимден бөлөк илим, бул көп да эми. Адамдын өзүнүн ичинде бир ааламдын сырлары, ушундай көп секреттер да көп да эми. Анын баарын биз баарын айта берип, баарына жооп берип, мен кыйынмын деген аябай күнөө. Биз шифакербиз. Биз жөн эле адамдарга консультация берип, Кудай шифа кылса баары Алла Тааладан. Шифасы Кудайдан. Мен себепкермин. Мен да Кудайдын оорукчан күнөөкөр пендесимин. Биздин өзүбүздүн күнөөбүз деле толтура. Баягы молдонун айтканын кыл, жазаган жазаба деген нерсе бар эмес. Мен деле өзүмдө нарушение болуп, туура эмес тамак ичип алам, шашлык жеп алам, 100% мен өзүм деле жазабайм. Эми биз кыргыз элибиз. Эт жебейинче тура албайбыз. Биздин эмебиз көнүп калган. Сууктап да кетет. Кээ бирөөлөрдү таптакыр диетага отургузуп койсоң, сууктап да кетет. Мен ошон үчүн мүнөздөп гана тамак берем. Таптакыр 100% диетага отургузбайм. Кээ бир катуу гана, бир катуу кыйналган гана, бир ожирение ушундай катуу адамдарды диетага отургузбасам, өтө катуу диетага отургузбай эле мүнөздөп гана тамак менен ошондой менен дарылайм да. Саламатсыздарбы? Кыргыз элинин азаматтары, Зағипа, калдарыңыз калай? Биз осы казак, кыргыз ар качанда бир тууган, бири-биримиздин жакшылык, жамандыгыбызда бирге жүргөн элмиз. Енді мен бүгін Зағипа туралы айткым келет. Зағипаны мен осы 5-6 жыл танимын. Зағипа осы біздің Жаркент елінің тұрғынымын мен. Зағипаның осы Алматыдағы, Аякөздегі, Қарағандыдағы, Жаркенттегі біраз адамдарды емдегенін білем. Барлықтарына жақсы көмек жасады. Сол өзінің бір қасиеті бар, тамыр ұстап, солдан диагнозын қояды. Қойған диагнозы дәрігердің диагнозымен бірдей шығады. Емін емдейді, әртүрлі дәрі шөптермен емдейді, жем салады. Өзі дәрі жасайды, жасаған дәрілері өте жақсы көмектеседі. Кемпир бақты да, болгон тамагын жумурткасын мага берип бақты да, табактан курсагым ачып кирдим, 2 саат окуп, 3 саат окуп эле ошонун үйүнө барып, эжемдин үйүнө барып тамак ичем да. Кирсем, жылкын сөөктөрүн коп коюптур. Ошол көбүнчө ошол эжемдин немелери бар да менде. Ошол азыр бир баласы кармап жүрөт. Биз икудук кот, Ишембек атычы, ошол итиди демдеп, итиди эмдеп киренелейт да. Анан баягы мен өзүм баягы сүйлөө күчүмбү же семиз үчүмбү бар, тентек үчүмбү ушу кирене көп кире берчү. Анан чоң апам ошол жака барып киренелетип, анан дем салдыра берчү да магачы. Болгон менин дарым ошол болчу да. Иши кылып мага дары берчү эмес, чоң апам киренелеп, мени майлап сүттөп, анан дем салдырып чоңоюткон да.
Анан барсам, сыйракты баягы чагыптыр. Анан баягы майды, сорпону кайнатып атат. Чагыпчы. Анан ошо кирипти. Баягы чучукту чакты баягы суунун ичинде момунча май. Анан кирипти. Анан кийин ошол баланы карасам, татынакай толук жашынакай бала болду да. Көбүнчө муну ирденбеген балдарды эме кылат. Анан бул ити деген мээ оору деп угуп калдым да. Ошол эжемен. Ити болгон баланын башы чоң болуп кетет, ичи чоң болуп кетет. Анан таңдайы чуңкур болот экен да. Ити болгондончу. Анан баягы кашкырдын өтүн, түлкүнүн өтүн, кашкырдын боорун ушул үчөө менен дарыласа болот. Түлкүнүн өтү өтө күчтүү, катуу чуңкур болуп кеткенде, анан түлкүнүн өтүн таңдайына сыйпайт. Кашкырдын боору мындай орторок итиге, эки далдын ортосу. Жабышат да, көрсө жүлүндө оору, мээ оору, бул өзү жүлүндө да болот экен. Жүлүндөн ушундай сыйпаганын көргөм да. Мага эч ким үйрөткөн жок, ал эжем деле каза болуп кетти, бирок мен ошо көргөнүм боюнча эле дарылайм да. Ошол эжемдин или кандан канга өткөнбү, же тукумдан тукумга өткөнбү, мага деле киши үйрөткөн эмес. Ушундай эле далысынан сыйпайм, таңдайына жанагындай эме кылам, өзүмдүн келмемди айтып эле ичимен Кудайга жалынып, ошентип эле дарылайм да. Булчу нерв оору, хондроз, сөөк оору, кээде случайно жанагы эме кылып аласың го, чыгып жөн жат чочубай. Бул ошо жанагы ысып кетсе булар ойлойт чочуп. Анан ошол оорго жакшы, ар кишиге деле жабыша берет бул. Бөйлүктү тарапка келтирбеш керек да муну. Көбүнчө кырарка ооба пазуны түштүрсөчү, аркаларды сыдырыш керек да. Мындай сыдырыш керек. Кабырганын жолу менен, кабырганын жолу менен да. Бул аркала болот атпайбы? Эми аркада жабышат, айда жок. Аркада жабыштырабыз да ушинтип. Мындай иш менен. Ала аябай жеп-жеңил болуп калат. Арасы да жакшы болуп калат. Мындай банка істеп да ора болбойсуң мынечи. Чылдыр боласың. Каалагандай. Машина айдайсың да үстүнө, короче. Редикулиттер үсүлөт көбүнчө ушундай. Үсмөчүлүк да кыла турбайсызбы? Ого. Баарын. Баш ооругандарга жардам берип ошондой үскөн? Берет. Баш ооруп канды жакшы бүт циркуляция кылат да болчу. Бош. Бош. Өзүң бош ташта. Кыргыз эли деген байыркы эл, ушул мына устанын баласы уста, кадимкидей эле кичинекей бала эле тыкылдатып эле тигини чаап, муну чаап, бирдеме жасап атат. Биздин тукумубуздан келаткан өзүбүз байыркы каныбызда бар элбиз. Ырчынын баласы ырчы, комузчунун баласы комузчу. Кээ бирөө тура калып эле түш көрүп манас айтат. Бул кандан канга, тукумдан тукумга келаткан нерсе, бул өзү илим. Бул адамдын өзүнүн акылы сыйбаган илим. Бул жашыруун, бул адамдын эмесинде келаткан кыргыз элинин бир өзүнүн бир касиеттери, касиет деп коет. Анан эч качан эчтеке сүйлөп шыбырабайт, эми кандан канга сезимде келаткан нерселер да. Ошо менен өз алдыңарча дарыланганга,
өзү билип ичкенге, у коргошунду өзүнчө колдонгонго, чөптөрдү деле баардык нерсени өз алдынча колдонгонго жанагындай тыюу салынат да. Мен өзүм консультация берем. Жок дегенде телефондон болсо да байланышып өзүнүн акыбалын түшүндүрүп, WhatsApp'тан жиберип, бирок баардык нерсе УЗИден да жаңылып калгандар бар. Рентгенден да жаңылып калгандар бар. Томографиядан да жаңылып калгандар бар. Мисалы үчүн бир бала басып жүрөт. Бирок буту сынды дептир. Анан буту сынса баспайт эле да. Көп жерден сыныптыр буту. Ошо менен алып чыгып кеткен. Бирок рентген алмашып калган. Ал бала туура эмес дарыланып атканда кээде ошибка болуп калат. Анан мен ошону дарылап эме кылдым. Эми Казакстанда таптакыр буту сынып, кол кабыргалары сынып, такыр кыймылдай албай аткан адамды деле массаж жасап, баягы ар бир сүйөктөрдү ордуна келтирип билинет да. Ошону коюп, анан ошентип баскандар болду. Эми бул мактанчылыкка эмес, просто мен башыман өткөн өзүмдүн башыман колуман келген нерсени айтып атам да. Ошондой врачтардын да ошибкалары болуп калат. Ушундай. Анын баарын ошол контролдоп, анан тамыр кармаса билинет. Көбүнчө өздөрү келип жолугуп, өздөрү консультация алып, өзү тамырын эме кылып кетсе, мен деле докторго жиберем, врачтарга жиберем, рентгенге, УЗИге жиберем. Анан ошону текшерип туруп, аябай текшерип туруп дарыланыш керек. Апа сиздики эски ооруп экен, чарбысын экен. Бир тамырдан ысык, экинчи тамыр суук соғып турат экен. Ошону менен бир тамыр кошулбай атат. Эси бычак тийген жер болсо, же болбосо бир кичине операция болсоңуз ошол бир тамыр кошулбай атат да. Анан өт такыр иштебей жатат да, өтү жок адам сыяктуу. Өтү жокпу? Өтү ошол бир тамыр кошулбай эметип атат да, өтү жок адам сыяктуу болуп атасыз да. Боорду май баскан экен, жырой кеп атат. Анан кээде ичиңиз өтүп, кээде ичиңиз катат го. Анан мурики жолун эле чегиде воспаление бар экен, суу өтө бес ооруйт экен, кишечниктерде сук тийген бар экен. Анан могу эки тисе сөөктөр, бул төрөктөн калган оору, палиатритный артрит экен. Анан давленияныз жогору, ошол түшүп кайра эме кыла бергенден жүрөктүн толтосу бар го, ошол кичине чоңоюп кетиптир. Ошол менен чалбысын бул илгерки төрөктөн калган оорулар. Анан могу эки тисеңиздин майлуулугу жоголгон. Майлуулугу. Кээде көз кызарат экен. Анан баягы доктор дарылабачу, табып дарылачу оорулар болот да. Анан көзүңүздө глаукома экен. Анан катаракт экен. Глаукома деген давление жогору. Көздүн давлениясы жогору экен. Катаракты деген ушул жаңыдан келатыптыр. Ошону көзүңүздү көрсөтүп коюңуз. Анан белдин эки жеринде изменение бар экен. Ошол белиңизди ошол дагы мен өзүм бир карап сиз кеткиче эме кылып берем. Сенден ошол зоп бар экен, көп эмес, эми узунный зоп экен. Андан сырткары каның аз экен, төрөттөн жакшы тыңгаптырсың, ой менен киши сүйбөйт экенсиң, резко тура калганда көз караңгылашып калат экен. Анан сенде дагы өтө ооруйт, анан асан кайрылып экенсиң да. Көп нерсени ойлонуп эле, апаңды, атаңды, баягы талайканга, такыя, шораканга шөкүлөлөп эле ар бирин бирден ойлоп турат экенсиң да. Ошон үчүн эртең нагрузка кетет экен. Бөйрөгүңдө плюневрит бар экен, жезкиде тап бар экен, мурун эреже күйгүзгөн жок белең. Төрөттөн калган разрывдар бар. Эми женскийге УЗИге түшүп койдуңбу? Эмне бар деп. Женскийде бир так болуп атат. Анан буту колдорун кан жакшы циркуляция болбойт. Кээде мындай каршып эмесип калат экен. Каршып калат экен кан астынан. Ошол кээ бир кишилер көз тийгенден, дубадан, илешкенден, бизге көзгө көрүнбөгөн көп нерселер бар да. Мисалы үчүн бул дүйнөдө биз аларды көрбөйбүз. Алар бизди көрөт. Тиги дүйнөдө биз аларды көрөбүз, алар бизди көрбөйт. Ошондой илешкектер болот. Менен буга дагы жакшы токтолуп кетейин. Бир жолу ушул акча менен иштеп бир өткөн кезде мен катуу оорудум да. Ооруп, кантип бир нерсе менен сүйлөшүп калдым. Минут деген киши бар эле. Ошол окуду да. Окугандан кийин ошол мен жанымда ошол
бир киши жүрчү, анан аял алып, анан ал кадимкидей балалуу болду. Ошондой жиндер жабышат. Анан ал кеткенден кийин анан дагы менде ушундай таза касиеттер башталды. Кээ бирөөнү аскырат, кээ бирөөнүкү кара, кээ бирөө ак болот. Анан ошо мечитке окуганда ошо Минут деген киши окуду да. Окугандан кийин баягы жанымдагы неме каргап кетти. Анан ошондон кийин онкологияга попал болдум. Анан кээ бирөө ата тегинен касиет келсе, мечитке барып дем салдырып, Куран окуп, намаз окуса, жакшы экен, жаман экени билинет. Эгер ата тегинен касиет болсо, ошол Кудай деп, бысмылдоо деп, эмне оюна келип, эмне сезим болсо, ошону жасаса болот. Мисалы үчүн ошо менин чоң энем, мени баккан энем тамыр кармаганын билип калдым. Өзүмдүн да атам эжеси кармачу да. Анан кийин мен интип кармаганда менде өзүмдө сезим болот. Эме тамыр чөгүп, өйдө ылдый согот, тамыр даже кесилгенде, кесилип калса тамыр, кесилген жерде согуп атып, ылдый чөгүп, согуп кетет тамыр. Өзүнө, адам өзү жүрөгүндө нерсе болот. Ошол доктурга барса да таза чыгып, ушинтип ооруса, ошол касиетин кармаса болот. Куран окуп, анан мен тиги көз ачат, бул көз ачат деп мен ишенбейм. Кишинин көзүн киши деле ачпайт го. Өзүнөн өзү эле келет. Мисалы үчүн менин көзүмдү эч ким деле ачкан жок, менде устат деле жок. Мен өзүм эле башыман өткөн окуя ооруп, анан кайра айгып, анан дары жасап, тигини ичип, муну ичип, ошолорго кошкон кошумчалар. Анан мен эми ошого эме берет элем элдерге. Намаздан өткөн нерсе жок да, таза. Намаз окусун, өзүн таза кармасын, анан өзү эле токтойт касиет. Ушул оорулар жанагындай лешкектен, жин шайтандан, туура эмес тамак ичкенден, туура эмес жанагындай ырым-жырымдан, ичирип ийгенден болот экен. Ар нерсени баягы бисмиллахир-рахманир-рахим менен, келме менен ичип, келме менен жүрсөк, усулдарат менен жүрсөк, намаз окусак, баары жакшы болгудай. Эми бар, илим баарын эле антип айта албайбыз да. Мен деле өзүм мына баягы сайыстын кишиси болгон үчүн чачым кыркык, көйнөк кийбей эле ушинтип чоңойдук. Кудагый болгондо биринчи жолу көйнөк кийдим да. Ошо. Анан мен деле өзүм бысмылдасы бар кесе бысмылда айтпай деле кээде тамак ичип алам. Ошо. Анан бир жолдо мамаша эме кылып атат да, намаз окугула деп динге жакын киши болчу да. Оросо карматып атат. Мен эми ага кезде билбейсиз, тиңдей барып туруп анан эмеден ичип алдым да жармадан. Жармадан ичип тоюп алып келип, оросомун да, мамашанын жанында отуруп намаз окугула дейт. Намазга жыгылдык да. Барыбыз жыгылдык. Эми анын окучубуз да. Анан бизди намаз окутам деп ойлоду да, өзү жана дарыгер киши болсо, намазга жыгылса жаман келе дейт. Караса мамаша көчүктөн тептир. Сен кылаңыш жерби? деп атат. Бизди өмүр өлгүчү элечи мамаша сабады, керек болсо инилерин, сиңдилерин да сабачу да. Бир жолу күйөөгө тийгенден кийин эң баштан айтпай тийип кеттим да. Ал күйөөм бияктан мен окуудан качып, ошентип техникумдан чыгарып барып үйгө апарып койсо, үйдөн качып күйөөгө тийип кетпеймби? Бизде кишинин да махабаты да өзүнчө бир индиский сүй болот экен. Ошентип күйөөгө тийип кеттим. Күйөөгө тийип кеткенин артынан келди да. Маңдайыман чыгып, мындай качып атам, кайненем ортого түшүп, тиңдей качып атам, казан асылып турганда, мамашага деп кой союп касан асып койгом, сонан бир кече жини келип эле сабаган атат. Бир кече маңдайынан чыгып эле беттен былч этип урду деп чалкасынан түшүп калды. Ушундай строгий киши болчу да. Мамашачы. Ошентсе да мамашанын тарбиясына эме кылбайчы, баш ийбей. Ушундай эме кылдык да. Көрсө бул касиеттүү киши, мындай карасаң, молдо табыптын баары эле көбүнчө алкаш болот. Башында жинди болот, эч ким ишенбейт. Бул арак ичип эле жүрбөдү эле көчө күнү. Бүгүн молдо болуп калыптыр го, дейт го. Ошол бир энергиясы ашык, токтоно албай, башынан көп окуялар өтүп, же бала кезинде башкача чоңойгон.
кээ бирлер айтышы мүмкүн бала кезинде бул жинди болчу анан оңолуп калды. Сакы деген бир жинди тааныйм деп такип айткандай. Эшек минип алып эле мушташып эле айылда жүрчү эле дейт да. Ошентип анан токтойт экен да касиет. Биздин көрүүчүлөргө эмне деп кайрылат элеңиз? Элиме Кудай тынччылык берсин. Баарына береке берсин, ден соолук берсин. Бул жамандыкты амандык жеңет дейт. Аман болуп, ден соолук болсо баары болот. Ден соолугуң жок, бааласыңбы, карысыңбы, эч кимге керегиң жок. Ошол баарына ден соолук каалайм. Анан менин айтып кетер нерсем, бул чөптүн дагы байкап ичиш керек. Сөзсүз консультация керек. Же болбосо бир дарыгер керек. Ошонун кишинин айтуусу менен суукпу же ысыкпы, катуу чөп ичип бир эже мына ушул жакта Асел деген кыз бар эле, кыргыз. Анан Казакстандан келиптир. Рак дептир. Таптарга барса көөрү касылып калды, өлөт дептир да. Шалдырап жатат дагы кишичи. Анан мен көрүп онкология бүт баарына текшерсе таза. Муну мынтык менен атса да өлбөйт дедим. Только чөп ичип, сууктап бүт баарын кубалап салган. Организмди өтө очищение кыла бербеш керек. Клизма кыла берген 1 ай. Анан сууга отурган. Анда денедеги кальцийдин, цинк, темирдин баарын кайра очищение кылгандан кийин ичип туруш керек да. Бүт кубалатып салган. Анан тиги турбай калган. Ошо менен ал эжени дарыладым. Анан тирүү калды. Ал кишичи. Ошентип өз алдынча адам очищение кылып чөптү белгисиз иче бериш керек. Мына сулууну эле көбүрөөк ичсе. Сулуу сууктатып ийет. Давлениясы төмөн адамдарга болбойт. Давлениясы низкий адамдар чөп ичкенде бал менен ичиш керек. Бир чайчыны суу чөп ичкиси келип атса, кээ бирөө любитель чөп иче берет да. Ошого сөзсүз бир чайчыны тиги чөпкө 1 кашык бал кошуп алып. Балдын өзүн ичип турса, бул өзү да жакшы да. Ошон үчүн эми элге кайрылат элем. Өз алдыңарча лечение кылып, эч качан өз алдыңарча чөп ичип нарушение кылбагыла. Силердин ден соолугуңар Кудайдын берген аманаты. Биз болсо только шыпакербиз, себепчилбиз. Бардыгы Алла Тааладан, Кудайдан.